Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры повести. Сабактын максаты жазуучунун өмүр баяны, чыгармачылыгы менен таанышышат. Кыздын сыры повестин окуп, сюжетин түшүнүшөт. Каармандар менен таанышып, аларга мүнөздөмө бере алышат. Турмуштагы ар кандай кыйынчылыктарды, сыноолорду сабырдуулук, токтоолук менен жеңүүгө үйрөнүшөт. Өскөн Даникеев 1934 жылдын 21 декабрында Сокулук районундагы Чоң Жар айылында туулган. Тагдыр жазмышы ошондойбу, 12-ге толуп толбой, удаасы менен ата-энесинен ажырап, тоголок жетим калат. Согуштан кийинки жылдарда өзгөчө элет жериндеги турмуш өтө татаалданды. Ага кошулташыл ата-энесинен удаа ажырашы жаш Өскөндүн жашоосун ого бетер кыйындатты. Бирок табиятынан тири карак баланы турмуш тепкиси биротоло мөгдөтө албады. Кичинесинен бери билген туугандары менен айылдаштары Өскөн бала кезинде окууга зирек, колу жөндөм, сүрөт тартып комуз черткенин, мектепке чейин эле китепти шар окуганын, ар нерсеге кызыкканын айтышат. Бөтөнчү ал көркөм чыгарма дегенде ичкен ашын жерге коюп, колуна эмне тийсе үстөмөнүнөн түшүп окуп, аны бүтмөйүнчө жаны жай тапчу эмес. Элдик дастандарды, жараланган жүрөк менен күйүүнүн сырын, кандуу жылдар менен узак жолду, Каныбек менен эки жашты, куп гана кыраат кайдасына келтире окуп берип, далай жолу айылдаштарын бирде жымыйтып, бирде кайгырткан учурлары болгон. Көптөн үмүттөндүргөн зээндүү баланын келечегин ойлогон жакын туугандарынын бири аны борборубуздагы номер 5 мектебине өтүүгө жардамдашат. Анда окуп жүргөндө жогорудагы аталган өнөрлөрүн улантуу максатында пионер үйүнө барып, сүрөт, музыка сыяктуу ар кандай ийримдерге үзбөй катышат. Өскөн отличник болчу, мектепти медаль менен бүттү. Өзүнө өзү ишенген, кыйла дымагы бар жаш улан дүйнөдөгү эң чоң шаарлардын бири Москвадан окууну эңсеп, өз бактысын дал ошол жерден сынап көрүп, жыгылса нардан жыгылгысы келип, 1951 жылы Москвадагы Тоо-Кен институтуна кирди. Тоо-Кен институтун ийгиликтүү аяктап келип, Кыргыз кен улгоо комбинатынын системасында, андан кийин Кыргыз СССР эл чарба советинде көмүр өнөр жайы боюнча жетектөөчү инженер-экономист болуп иштейт. Анан Фрунзедеги политехникалык институтка кызматка орношуп, мугалимдик ишке өтөт. Адегенде катардагы окутуучу, андан кийин графика кафедрасынын доценти болуп, 12 жылдан ашуун эмгектенет. Инженер-педагог Өскөн Даникеев табияты боюнча жазуучу. Анткени ал сүрөткерлик бардык жөндөм шыкка, талантка эгедер болуп, каны жанына сиңген бул касиет талант жаа бербей барган сайын тынчын берди. Ошол себептен адабият дүйнөсүнө кыйналбай, шыр, ары ишенимдүү кирди. Анын Тырмагалды повести Бакир адабий чөйрөдө аз убакыттын ичинде аңыз сөзгө айланып, бат эле оозго алынып кетти. Ал боюнча сценарий жазылып, республикалык радио, теле аркылуу улам кайталанып берилди. Ошентсе да, атайы адабий билимдин жоктугу, бул маселелерге байланыштуу кайсы бир жол-жоболор туурасында түшүнүгүнүн тайкы чукактыгы Өскөндүн жүрөгүн өй берди. Ар бир иштин майын чыгара иштеген Өскөн өзүнүн жаратмандык өнөрүндөгү өсүштөрдү сезип турду. Бирок баарыдан мурда өксүктөрүн да жаземдебей билип, бул бөксөнү толтуруу үчүн баягы өзүнө тааныш Москва калаасынан адабий билимин өркүндөтүүнү биротоло чечти. Беттегенинен кайтпаган жаш калемгер Кыргызстан жазуучулар союзунун жолдомосу менен жогорку адабий курска кирүү үчүн Москвага жөнөп кетет. Бул окуу жайында окуп калуу жаш жазуучунун турмуш жолун бүтүндөй өзгөртүп,
башка нук агымга бурду. Табигый так илимден гуманитардык тармакка биротоло ооп, кунуш которуу, башкасын айтпаганда да психологиялык жактан ар бир адам үчүн өтө оор жана кыйын. Ошондой болсо да өскөн, ыкташып, көнө түшкөн өзүнүн кесип турмушундагы мындай өзгөрүүнү анчалык кыйналбай, кадыресе кабылдады. Мына, мурда нечен жыл окуган тааныш шаар аны жылуу тосуп алды. Москванын адабий, маданий чөйрөсүнө аралашып, белгилүү жазуучулардан сабак алып, алардын иштөө манерасы менен режимин, бай тажрыйбасын үйрөнүп, жазуучулук өнөрүнүн өзүнө бүдөмүк, жашыруун сырларын билүүгө аракеттенди. Тырышчаактыгы, жадабай аракеттенгендиги аркылуу ал бардыгын жеңип чыгып, жогорку адабий курсту 1971 ийгиликтүү аяктады. Баса, Кызыл Аска да дал ушул жылы жазылып бүттү. Жетимдик, жашоодогу бар жокко чыдоо, ак сөз, адилеттүүлүк үчүн күрөшүү анын чыгармаларынын нук өзөгүн түзөт. Талыкпас үзүрлүү эмгегинин натыйжасында ал төмөндөгүдөй сыйлыктарга ээ болгон. Автордун Көкөй кести романы үчүн 1986 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Жазуучу Достоевский, Лесков, Анкилов, Азиз Несин, Вампиловдун чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары областтык, республикалык театрларда коюлган. Эл агартуунун жана СССР куралдуу күчтөрүн маданий жактан тейлөө озипасынын отличниги. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору. 3 даражадагы Манас, ардак белгиси ордендери, медалдар, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, 2003 жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген. Өскөн Даникеевдин чыгармачылыгын замандаштары өтө жогору баалаган. Алардын ичинен кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан Чыңгыз Айтматов Кыздын сыры повестине кыргыз адабиятында жумушчулардын турмушун биринчилерден болуп билгичтик менен сүрөттөгөн чыгарма деп жогору баа берген. Дагы бир жазуучубуз Түгүлбай Сыдыкбеков Өскөн Даникеев башкалардай бирин-экин ыр, аңгеме эмес, түз эле повесттен баштабадыбы? Болгондо да кандай? Бакир, Кыздын сыры, Кызыл Аска. Баары көркөм предметтүү. Ага шайкеш тили. Аша чапкандык эмес. Даникеев ар бир сөздүн табитин тарта билген. Чоң устат, чоң стилист. Өскөн Даникеев биринчи эле чыгармачылык кадамында адабияттагы эң башкы нерсе реалдуулук, анын турмуш чындыгын адабий чындыкка айлантып, көркөм чагылдыруу эмнекенин туура баамдаган. Кыздын сыры дароо эле орус, андан көп узабай француз жана башка тилдерге которулган. Ал боюнча фильм да тартылган. Кыздын сыры повестин окурмандар өтө жылуу кабыл алышты. Чындыгында чыгарма буга толук татыктуу болчу. Мына, андан бери бир нече жылдан ашуун убакыт өттү. Бирок ал ушул күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун, көркөм эстетикалык наркын жоготпой келет. Мунун негизги себеби чыгарма бүт адамзатты түйшөлткөн түбөлүктүү темалардын бирине арналгандыгында. Дагы бир эске алчу нерсе, бул повестти атайын адабий билими жок, кадексиз такт цифралар, эреже, формулалар менен сүйлөгөн, бир караганда сөз өнөрүнүн уулак техникалык инженер жазып отурат. Бирок бөлөк кесиптеги жаш адам мындай түбөлүктүү темага кайрылуу менен дароо эле ийгиликке жетип, алкоого арзыганы адабий коомчулукту да, карапайым окурмандарды да шектенте албады. Бул кадыресе мыйзам ченемдүү иштей көрүндү. Ошентип, Бакир жана Кыздын сыры повесттери келечеги кең, чоң нерседен үмүттөндүргөн, өзүнчө көркөм ойлоого эгедер болгондо да бөлөк кесиптеги жаш адамдын кыргыз адабиятына келгенинен кабар берди.
Балдар, эми бул чыгарма менен таанышып окуп чыккандан кийин чыгарманын бышыктоо максатында төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Биринчи, болочок жазуучу эмне үчүн геологдук кесипти тандап алган? Экинчи, Азим Жамалды сүйчү беле? Же анын кызга болгон жагымдуу мамилесин кандай деп ойлойсуң? Чыгармада руда, штольня, коллектор, блок, проба, штректор, карбидка, рулетка, перфоратор деген сөздөр кездешет. Сөздүктөрдү пайдаланып, бул сөздөрдүн маанисин чечмелегиле. Анда эмесе, үйгө тапшырма. Биринчи, жазуучу эмне үчүн чыгармасын кыздын сыры деп атаган? Экинчи, Азим жөнөкөй, кичипейил, иштейт, билет, кам көрөт, өз ишинин көзүн билет, жигит. Жамал назик, ийкемдүү, көрөт, жолугат, уялат. Ал жөнөкөй айылдык кыз, адам. Үйдөн ушул сыяктуу синквейн түзөбүз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.